Тапшырмаларды улантабыз балдар. 5-нчи тапшырманы чыгарабыз. 5-нчи тапшырманы чыгарсак, ошондо бизге А тилкеси жана Б тилкеси берилип атат, анан үстүндө маалымат берилип атат. Ошондо бул 3 бурчтук экен. Анан бизде мына АД плюс Дсынын квадраты дейт. Анан бул жерде АБ менен Бсынын квадраты дейт. Кайсынысы чоң дейт. Эми бул жерде биз Пифагордун теоремасы бар. Мына силер мен азыр көрсөтүп берейин. Тик бурчтуу үч бурчтуктарга тиешелүү болот. Силер азыр геометрия курсун унутуп калган болсоңор деле, баштай элек азыр окуп баштай элек болсоңор деле, ушул нерсени көңүл буруп эстеп калганга аракет кылсаңар болот да. Тик бурчтуу үч бурчтук деген ушул могул 90 градус дегенди билдирет. Ошондо могул тик түз жактары, могу кыска жактары катет деп аталат да, мына ушулар. Могу Бсы болсо эң узун жагы, тик бурчтуу үч бурчтуктун эң узун жагы бул гипотенуза деп аталат. Гипотенуза. Бул могу эки жери катеттер болот. Катет. Эми ошондо Пифагордун теоремасы дегенде катеттердин квадраттарынын суммасы гипотенузанын квадратына барабар деген сөз. Башкача айтканда, катеттер мисалы үчүн АБ квадрат плюс АС квадрат болсо, мисалы үчүн, барабар СБ квадрат деген сөз да. То есть могу СБнын квадраты, демек могул жана бул жагынын квадраттарынын суммасына барабар деген. Ошондо көңүл бурсаңар, мына А менен Д, анан Д менен С бул үч бурчтуктун катеттери болуп атат, көрдүңөрбү мына. Асы болсо эмне болуп калат? Гипотенузасы болуп калат экен. Ошондо мунун квадраттары бул Асыга барабар болот, Асынын квадратына. Ошондой эле АБ менен Бсынын квадраттарынын суммасы дагы Асынын квадратына барабар. Ошондуктан экөөнүн тең гипотенузасы бирдей болуп калат экен дагы. Демек, экөөнүн тең гипотенузасы Асы. Бул учурда биздин сүрөттө, мен бул жөн эле мисал катары алдым муну. Ошондо Асынын квадратына барабар болот экен. Эки жеринде тең чыга турган сандар. Ошондуктан экөө барабар болот экен. В вариантын тандайт экенбиз. Кийинки тапшырманы карайлы. Кийинки тапшырманы карасак, 6-нчы тапшырма. X 0-гө барабар эмес болгон ар кандай сан үчүн дейт. 0-гө барабар эмес дегенде X 0 эмес. 0дөн башка терс сан, оң сан дагы боло берет экен. F от X функциясы F от X барабар 6 бөлүнгөн X минус 2 формуласы менен берилген дейт. Бул жерде балдар көбүнчө функция деген сөздү көрүп, анан F от X дегенди көргөндө эле эсепти чыгаргылары келбей эле болжолдоп белгилей берет да. Бирок бул ортодо көп кезиге турган жаңа малдар деген темасына тиешелүү эсеп. Бул жерде эч кандай функция анан F от X дегендерден коркпой эле ушул формула берилип турат. Анан ошо формуланын ордуна эле санды коюп кетишибиз керек экен балдар. Мына карагыла. F от X функциясы F от X барабар 6 бөлүнгөн X минус 2 формуласы менен берилген дейт. Ошондо F от X бул жерде F от 3 болуп турат. Ошондо эмне кылат экенбиз анда? X'тин ордуна эле мына биринчи 3тү коюп эле чыгарып коет экенбиз балдар. Мына карагыла. 6-ны 3кө бөлсөк 2, 2-2ден алсак 0 болот. Бул биринчи учур. Анан экинчи учур бул А колонкасыныкы болду. Анан экинчиси 6-ны 4кө бөлүп туруп, анан 2-ни кемитип коюшубуз керек экен. Ошондо 6-ны 4кө бөлсөк бул 1,5-дан болуп калат. 6-ны 4кө бөлсөк 1,5-дан болуп калат. Мисалы мындай кылсак да болот. Экөөнү тең 2ге кыскартып берсек, бул 3, бул 2 болот. 3тү 2ге бөлсөк 1,5 чыгат. Ошондо 1,5дан 2 минус 2-ни алсак, ошондо минус 0,5 болуп калат экен. Ошондо бул жери 0 чыкты, бул жери минус 0,5 чыкты. Демек, терс санга караганда 0 дайыма чоң болот экен. Ошондо А колонкасы чоң болуп калды бул жерде.